Atamekендик согуш эл үчүн өтө оор жана сыноого толгон жылдар болду. Канчалаган адамдар фронтко аттанып, мекенин коргоо үчүн өмүрүн берди. Ар бир үй бүлө жоготууга учурап, тылдагы эмгек да фронт сыяктуу эле оор болду. Бул күндөр элдин эрдигин, чыдамкайлыгын жана биримдигин сыноодон өткөрдү. Ал эми биз ошол баатырлардын бири Саал Акунов Мукаш ата тууралуу мультфильм кылып чыгылдырууну туура көрдүк. Зыйда, сен кайдасың? Саал Акун, мынакей, бул биздин уулубуз. Карачы кандай гана сүйкүмдүү. Мен сага ыраазымын, Зыйда. Кана берчи мага. Ул насип кылган жаратканга шүгүрлөр болсун. Ысымың Мукаш болот. Чарчадыңбы, балам? Жок ата, мен чарчаган жокмун. Эмне жөнүндө ойлонуп баратасың? Кана айтчы. Абдан кооз жерде жашайбыз, ата. Туура айтасың, балам. Жерибизди сакташ үчүн канчалаган аталарыбыздын жандары сөгүлүп, кандары төгүлдү, балам. Ошондой баатыр аталарың жөнүндө билгиң келеби? Албетте билгим келет, ата. Айтып бериңизчи. Берикбай баатыр Муратжан журтунан чыккан эр жүрөк жана акылман инсан эле. Баатырдыгы менен душманга каршы туруп, журтун сактаган болсо, күнүмдүк турмушта дыйканчылык менен алек болуп, эгин айдап, жер иштеткен. Анын эмгекчилдиги менен эрдиги айкалышып, эл арасында үлгү болгон. Жаштар ага карап баатырдыкты да, акылмандыкты да, эмгекти да үйрөнүшкөн. Позовите Куропаткина. Ак падыша биринчи дүйнөлүк согушка, аскер оорук жумуштарына көчмөн элдери да тартылсын деген буйрук берет. Эч кандай согушка чыкпайбыз. Адилеттүүлүк каякта? Жерибизди тартып алганыбыз келгенсип, эми согушка барат бекенбизби? Андай болбойт эч качан. Падышанын адилетсиздигине нааразы болгон эл кыргыз жерлериндеги орус кыштактарын талкалап киришет. Буйрукка баш ийбей, ак падышанын мыйзамдарын четке кагып, ага каршы чыккан элди жазалоого өкүм чыгарды. Аскери көп жана куралы күчтүү орустарга биздин элдин алы жеткен жок. Күчтөр тең эмес эле. Кызыл кыргын салып, бирин койбой кырып салууга даяр орус аскерлеринен үрккөн элибиз жолу татаал, мөңгү баскан ашууларды басып, сапар алып жөнөшөт. Аскерлер Атайды көздөй качкан кыргыздарды ашууга жеткизбей, бир тобун жакадан эле набыт кылышат. Амин. Мына ушундай кыйын кезеңде Берикбай атабыз эли журтун ашуудан аман-соо өткөрүп жибериш үчүн орустун жолун тосмокчу болуп, жигиттерин ээрчитип жөнөп калат. Товарищ полковник, не опасно ли гнать киргизов отсюда? Да не беспокойся ты, у них нет ружей.
Тегил кырга чыгып көзүңөрдү албай карагыла. Уходим! Меня ранили руку. Подожди. Они вооружены. Если не отступим, погибнем. Мына балам. Биздин Берикбай атабыз бир гана айылды эмес, бир нече урууну аман алып калган. Атаке, Я, мен дагы чоңойгондо баатыр аталарымдай болуп, Деңиз, мекенимди каз деңиз. душмандан коргоймун. Кудайга шүгүр. Аман эсен бул жазды дагы көрдүк. Ассалому алейкум ата. Ва алейкум ассалам балам. Келиңиз. 10 жыл кийинкиңди ойлосоң көчөт диктейт. Кудайым ишиңди кабыл кылсын балам. 10 жылдан кийин бул көчөт чоң бак болуп калат тура. Ооба балам. Ошо күндү көрсөк экен. Айтканыңыз келсин. Дарак тигүү жөн эле иш эмес. Бул өмүрдүн уландысы балам. Ар бир түп дарак сенин ниетиңдин күзгүсү. Адам өмүрү шамалдай өтөт. Бирок тигилген дарак көзөткөндөн кийин да сен үчүн кызмат кылат. Көзүң өтүп кетсе, дарак кантип кызмат кылсын? Уулум, дарак тигүүдө чоң сооп бар. Ким анын көлөкөсүндө эс алса, куш консо, бала ойноп, мөмөсүн жесе, сообунун баары тиккен адамга тиет. Жакшы кеңеш бердиңиз ата. Мен дос балдарыма айтайын, алар дагы көчөт тигишсин. Уксаңар, көчөт тигүү эң сооптуу иштердин бири экен. Андыктан көчөт тигели. Дайым даярбыз Мукаш.